Саламатсыңарбы балдар? Мен номер 7 Таштемир Сатыбалиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин тарых мугалими Арзыматова Татыгүл Жумакадыровна. Балдар, азыр мен жагымдуу маанай түзүп алсам. 6 класстын окуучулары, силер өтө акылдуусуңар. Билимдүү, аракетчил, ынтымактуу, жоопкерчиликтүү, сулуу, мээримдүү жана тырышчааксыңар. Балдар, мындан ары дагы ушундай жакшы сапаттарыңарды өнүктүрүп кеткиле. Балдар, биздин бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы Улуу Жөөк жолу жана Кыргызстан. Сабактын максаты Улуу Жөөк жолунун жанданышы, Улуу Жөөк жолунун Кыргызстан аркылуу өтүшү жана Улуу Жөөк жолунун мааниси тууралуу маалымат аласыңар. Маалыматтарды классификациялап, логикалык жана сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөнөсүңөр, эске тутуу жөндөмдүүлүгүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Өткөн тарыхыбызды билүү, тарыхый буюмдарга туура мамиле кылуу жана тарыхый эстеликтерди сактоо ар бир инсандын милдети экендигин түшүнүү менен патриоттуулук, мекенибиздин тарыхый байлыктарын сүйүү, коргоо сезимдерине ээ болуп, адилеттүүлүккө, кумандуулукка тарбияланасыңар. Балдар, алгач Улуу Жөөк жолунун башаты тууралуу сөз кылып алсак, Улуу Жөөк жолу Кытайды алдыңкы Азия жана Европа менен байланыштырган соода кербен жолдорунун жалпы аталышы. Бул жол биздин заманга чейинки 2-кылымда пайда болуп, 15-кылымга чейин жашаган. Чыгыш менен батышты байланыштырган жол Орто Азия, анчинен Кыргызстан аркылуу өтүп, бул чөлкөмдүн өнүгүшүндө чоң роль ойногон. Жол аркылуу башкы товар катары Кытайда өндүрүлгөн жибек эсептелгендиктен бул жол Улуу Жөөк жолу деп аталган. Жибек жолу аталганга чейин биздин заманга чейинки 3-миңжылдыкта бул жол аркылуу Памирден Индияга жана Месопотамияга товар катары лазурит ташы ташылгандыктан бул жол лазурит жолу деп аталган. Биздин заманга чейинки 2-миңжылдыкта жол аркылуу Байкалдын жээктеринен жана Чыгыш Саяндан Кытайга неврит ташы ташылгандыктан бул жол неврит жолу деп аталган. Балдар, Улуу Жөөк жолу кантип пайда болгон? Демек, Улуу Жөөк жолунун жанданышы тууралуу сөз кыла кетсек. Улуу Жөөк жолунун жанданышына биздин заманга чейинки 2-кылымда Кытайдын саякатчысы Чжан Цзяндын биздин заманга чейинки 138 жана 128 жылдары усундарга жана юечтилерге дипломатиялык миссия менен келиши түрткү болгон. Анткени ал өзү көргөн жерлерин картага түшүрүп, Кытай менен батыштын байланышын камсыз кыла турган жолдундугун аныктаган. Чыгыш менен батышты бириктирген Улуу Жөөк жолу 2 негизги бутакка бөлүнүп, түндүгү Кытайдын түндүк бөлүгүнөн башталып, Памир жана Арал аймактары аркылуу төмөнкү Волга жана Кара деңиз бассейндерине чейин, түштүгү Орто Азияны аралап өтүп, жакынкы Чыгыш жана түштүк Индияга чейин жеткен. Соода жолдорунун негизги багыттары кылымдар бою өзгөргөн эмес. Түздүктөргө кербендер жолду кыскартуу үчүн жолдундугун өзгөрткөн учурлар болгон. Ал эми тоолуу жерлердеги капчыгайлар, ашуулар аркылуу өткөн жолдордундугун өзгөртүү мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Биздин замандын башталышынан Орто Азиянын эли эл аралык соодага жигердүү катыша баштаган. Орто Азиянын базарларында Кытайдан жибек кездемелер жана фарфор идиштерди сурашкан. Индия Ирандан келген асем кооздуктарга, металл буюмдарга дагы суроо талап чоң болгон. Ал эми Орто Азиядан сыртка ферганалык аргымактар, аң терилер, айнек идиштер, неврит, лазурит таштары, алтын күмүштөн жасалган кооздуктар, айыл-чарба азыктары, жүндөн токулган килемдер чыгарылган. Сооданын өнүгүшү менен Улуу Жөөк жолунун боюнда шаарлар пайда болгон. Алар Тебриз, Ормуз, Бухара, Самарканд, Хорезм, Атрар, Кашкар, Турфан, Хотан, Дунхан. Бул шаарларда кол өнөрчүлүк өнүккөн жана бул шаарлардагы кербен сарайларга кербенчилер түнөп, эс алышып жана товарларын дагы сакташкан. Балдар, Улуу Жөөк жолунун бир бутагы Кыргызстан аркылуу өтүп, Кыргызстан аркылуу өткөн жол 2 бутакка бөлүнүп, бир бутагы Фергана менен Алайды аралаган. Ал эми экинчи бутагы Чүй менен Ысык көл аркылуу өткөн. Фергана өрөөнү аркылуу өткөн жол Ош шаарына келип, Талдык бели аркылуу Алайга чыккан. Андан Эргеш там аркылуу Чыгыш Түркстанга кеткен. Экинчи бутак Ташкенттен чыгып,
Тараз шаары аркылуу Чүй өрөөнүндөгү Невакет, Баласагын жана Суяб шаарына келген. Мындан ары кербендер Боом капчыгайы менен Ысык көлгө жеткен. Анын эки жээгин бойлой жүрүп отуруп Каркыра аркылуу Текеске же Барскон шаарына токтоп, андан ары Беделдин бели аркылуу Кашкарга бет алган. Ошентип балдар эки жол тең Чыгыш Түркүстанга кеткен. Тарыхый маалыматтарда Жүйөк жолун бойлото жайгашкан Кыргызстандын аймагындагы Суяб, Баласагын, Аксыкент, Барскан, Өзгөн, Ош жана башка шаарлар эл аралык соода иштерин жүргүзүүнүн маанилүү борборлорунан болгондугу айтылат. Балдар, Улуу Жүйөк жолунун мааниси тууралуу сөз кылабыз. Улуу Жүйөк жолунун мааниси өтө зор десек жаңылышпайбыз. Себеби Улуу Жүйөк жолу аркылуу эл аралык мамилелер жакшырган. Элдер ар түрдүү мамлекеттерде өндүрүлгөн товарларды жасоо технологиясын бири-биринен үйрөнгөн. Жүйөк жолу аркылуу илимдин, искусствонун жетишкендиктери тараган. Мисалы, Орто Азиялыктар кытайлыктардан жибек өндүрүүнүн технологиясын үйрөнгөн, жибекке сайма түшүрүүнү үйрөнгөн, лакты пайдаланууну үйрөнүп, батыштагы элдерге тараткан. Ал эми кытайлыктар Орто Азиянын врачтарынан адамга хирургиялык операцияларды жасоо ыкмасын үйрөнгөн. Кытай куруучулары курулуштарда имараттарды жаныбарлардын сүрөттөрү менен кооздогонду үйрөнгөн. Орто Азиялыктардын би, музыка, цирк өңдүү искусство өнөрлөрү башка өлкөлөргө тараган. Улуу Жүйөк жолу аркылуу Чыгыш менен Батыштын элинин маданияты тыгыз байланышканын археологиялык маалыматтар да тастыктайт. 15 кылым бою чоң миссия аткарган бул жолдун мааниси 15-кылымда деңиз-океан жолдорунун ачылышы менен төмөндөп, бара-бара жоюлган. Кыргызстанда бул жолдун эстелиги катары Атбашы жергесиндеги Таш-Рабат кербен сарайы сакталып калган. Орто кылымдарда эле Венециялык көпөс Марко Поло бул кербен жолдорун жүйөк деп атаган. Ал эми Улуу Жүйөк жолу фразасы илимий термин катары 1877-жылы немец изилдөөчүсү Фердинанд Рихтхоген өзүнүн Кытай аталган эмгегинде киргизген. Балдар, Улуу Жүйөк жолунун күмүш монетасы дагы чыккан. Балдар, менин силерге бышыктоо үчүн бериле турган суроолорум бар. Улуу Жүйөк жолу качан жана ким тарабынан негизделген? Улуу Жүйөк жолунун негизги мааниси эмне? Улуу Жүйөк жолу алгач кандай аталган жана эмне үчүн? Улуу Жүйөк жолу Кыргызстан аркылуу кандай өткөн? Улуу Жүйөк жолу аркылуу кандай товарлар ташылган? Балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.